Assalamu alaikum, кандайсыздар? Биз бүгүн ушундай тюльпан же болбосо тамчы самсы жасайбыз. Аябай жумшак, камырыдагы хрустящий. Мынакей видеодо көрүп турасыздар, ушундай сонун болгон самсыны тез жана оңой даярдоонун рецепти менен бөлүшөм. Келиңиздер, анда эмесе биз самсаны баштайлы. Эң алгач эле биз унду алабыз жана сливочный масло же болбосо маргарин. Мен маргарин колдонсоңуздар да болот. Дал ушундай кылып майдалап крошка жасап алабыз. Аралаштырып болгон соң бир аз камырыбыз тыркырап калат. Ошол моментте тузду кошобуз дагы жана 1 стакан жылуу сууну же болбосо жарым стакан кылып азайтып койсоңуздар дагы болот. Мына аягында дал ушундай колго жармашпаган аябай жумшак, сонун камыр болушу керек. Мунун үстүн жаап жылуу жерге алып кое турабыз дагы. Эми биз начинкасын жасап баштайбыз. Келиңиздер, эми начинкасын баштайлы. Эң алгач эле мен видео узак болуп кетпеш үчүн баардыгын арчып даярдап алганмын. Дал ушундай кылып эле видеодо көрсөтүлгөндөй биринчи алгач аябай жуукай кесип туруп, андан кийин майдалап жиберебиз. Ал эми болсо картошканы антип майдалап отурбай эле ушундай терканы алып, сабыз өткөргөн теркадан эле аябай майда, узун кылып өткөрүп алабыз. Бул да болсо ишти аябай жеңилдетет экен. Андан кийин эле биз койдун куйругу же болбосо ич карын майларын кошсоңуздар дагы ширин болот. Андан кийин эле ушундай этти бир аз көбүрөөк этти алып кошуп кое беребиз. Баарын даярдап алгандан кийин ушундай калемпирди, тузду жана самсанын приправасын өзүнчө бир идишке салып туруп, баардыгын эле аралаштырып үстүнө куюйдум дагы. Суу майыбызды алып туруп, дал ушундай столовый ложка менен 4 куюп, кол менен аралаштырып салдым. Кээ бирлер перчатка менен аралаштырат, а мен колум менен эле аябай даамдуу болот деп эле аралаштырып салам. Андан кийин биз фаршыбыз да даяр болуп калды. Эми болсо самсанын түйүлүшүнө өтөлү. Камырыбыз даяр болуп калыптыр. Эми дал ушундай кылып бирдей кылып бөлүктөргө бөлүп, аны болсо токолоктоп бир аз тыныктырганга коюп турабыз. Камырларыбыз да тыныгып калыптыр. Эми болсо алгач колубуздун жардамы менен ушундай чукартып алабыз дагы. Андан кийин үбөлүктүн жардамы менен дал ушундай 1-2 сантиметр калыңдыкта жайып алабыз дагы. Бычак менен ортосунан кесебиз. Фаршын салып, дал ушундай кылып тоголоктоп, эң акырында аягын жаап коебуз. Эң аягында дал ушундай тамчыга окшогон же болбосо тюльпан дагы деп айтышат. Ушундай самсыбыз даяр болот. Эми болсо жана башкаларын да жасап алабыз дагы. Духовканы алдын ала ысытып коебуз. Ал эми даяр болгон самсыларыбызды дал ушундай кылып листке тизип алабыз дагы. Жумуртканын сарысын гана колдондум. Ушундай кылып үстүнө сүйкөйбүз жана дагы ак кунжут менен үстүн кооздоп койсоңуздар болот. Духовканы бул максимумга коюп туруп эле асты үстүн тең бышырып алсак болот. Ортоңку листке коесуздар жана бир 20-30 мүнөткө жетпеген убакытта дал ушундай болуп кызарып чыкканда демек бышып калат. Ошондуктан астындагы үстүндагы жакшылап бышырып алыңыздар. Мынакей караңыздарчы, биздин самсаларыбыз сонун болуп даяр болуп калды. Азыр видеодо көрөсүңүздөр кандай камыр кандай болгон, аябай жумшак болду, ичи дагы сонун болуп бышыптыр. Сөзсүз түрдө биздин ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр жана дагы кандай болду комменттерге жазыңыздар. Эгерде жаккан болсо лайк коюп бизге каталууну унутпаңыз.